саламатсыздарбы, сиздер менен мына биз мобильник кошелегин колдонушту үйрөнүп атабыз. Демек, мобильник деген терминалга келет экенбиз. Бул көбүнчө оранжевый, мына апельсин түсүндө. Мобильник деген жазуусу бар, анан көбүнчө үстүндө мына принимает монеты деген жазуу бар. Мына анан терминалдын өзүнө да мобильник деген жазуу болушу мүмкүн, мына көрүп атасыз, Мына ушул жерде мобильник деньги дегенди көрүп атасыз, эң ортодо мына шуну басыптым мен. Баскандан кийин сиздин лицевой счетуңузду сурайт мына. Биздин лицевой счет 68 41 005 деген. Лицевой счет туурабы дейт, Бастым. Басканда азыр менин фамилиям чыгыш керек. Мына номерди билип алдыңыз, канча мага акча салам десеңиз, садага мына ушуга салсаңыз болот экен. Мирлан деп чыкты менин атым, көрдүңүз, Мына минималдык сумма 5 сом дейт. Комиссия 0 сом. Чындап эле 0 сом алат салганыңыз үчүн. Бирок которуп атканыңызда комиссия алат. Которуп атканда билишимче 1000 сомго чейин 5 сом алат, 1000 сомдон жогору 0,05%. Мына салып бүттүк. Эми мына могул жерге биз салдык, мына могул жерге, ошол жерге салдык. Эми оплатить деген кнопканы басып коебуз. Ваш платеж принят дейт. Мына жерде чек чыкты. Эми чекти дагы на всякий случай сактап коесуз. Анча-мынча да сизге керек тийип калышы мүмкүн. Мына 100 сом салынды ушул счетко деп чыкты, мына көрдүңүз. Так, мына. Анан сизге SMS келет. Счет пополнен на сумму деп келет. Болду, ушул эле, оңой эле.